Эндокриндик система бул деген адамдын ички органдарынын ишин жөнгө салуучу абдан маанилүү гормондорду чыгаруучу органдар болуп эсептелет. Ошол себептен органдардын иштери жөнгө салынат. Калкан без бул эң маанилүү органдардын бири болуп эсептелет. Анткени ал бизге организмге эң керектүү тиреоиддик гормондорду бөлүп чыгарат йоддун жардамы менен. Ал гормондор адамдын мээнин иштешине, түйүрдүктүн жакшы өөрчүшүнө, аялдын аял болуу репродуктивдүү функциясына, эркектин эркек болуу функциясына, зат алмашууга, жүрөк кан тамыр системасынын иштешине, баардык биздеги болуп жаткан организмдеги физиологиялык жүрүштөргө эң керектүү гормондорду бөлүп чыгарат. Албетте боок оорусун алдын алса болот. Ал йоддун жетишсиздигинен келип чыккандыктан массалык алдын алуу бул эң арзан туздуу йоддоо болуп эсептелет. Ошо туздуу эле үйдө кадимки эле өлчөмдө көп эмес, баягы алдын алам деп эле көп жебей, кадимки күнүмкү өлчөмдө эле туура пайдаланса, ошол дагы алдын алуу болуп эсептелет. Аны кантип туура пайдаланат? Оозу жабык идиште күйбөй, анан мөөнөтүн карап, тамак бышаардын астында бир 5-10 мүнөт калганда колдонсо, бул дагы алдын алуу болуп эсептелет. Эми эндокриндик системанын бузуларында көп симптомдор бар. Ар бир эндокриндик бузулган органдарына жараша белгилери болот. Эми боок оорусу болгондо баягы көзү чанагынан чыгып кеткен, жүрөгү тез соккон, тердеп, тез ачуусу келсе, тез арыктаса, ошол ыйлагысы келсе, ошондо эндокринолог адисине кайрылса болот. Же болбосо тескерисинче кайра зат алмашуу начарлаганда, бул гипотиреоз оору деп коет. Анда адам уйкусу келет, алы кетет, тез чарчайт, денеси кургайт, уктай эле берет, шиши берет. Ошондо эндокринолог дарыгерине кайрылса болот. Кант диабети пайда болгондо кандай белгилери болот? Суусайт адам, тез заара кылат, арыктайт, себеби жок эле арыктап баштайт, тез чарчайт, жаракат, кеч айыгат, көрүүсү начарлашы мүмкүн, дагы жанагындай тез уйкусу келиши мүмкүн. Ошол учурларда эндокринолог дарыгерге кайрылыш керек. Качан оорусу жеңил болсо, кабылдоосу жок болсо, өзүнүн кандагы канттын деңгээлин керектүү ар бир адамдын өзүнүн целевой уровень деп коет, көрсөткүч максаты бар да, ошол максатты кармап, туура тамактанып, өзүн контролдогон болсо, анда уруксат берилет. Дары дармектерин сөзсүз түрдө орозо кармоонун астында 4 жума, 1 ай, 2 ай мурун дарыгерге кайрылып, бир сыйра ден соолугун текшерип, анан дары дармектерин иреттеп алып, анан кармаса болот. Бирок ал учурда сөзсүз түрдө тез текшерип туруш керек кандагы канттын деңгээлин. Анан физикалык күч жумшоону азайтыш керек. Анткени тамак ичпейт да, физикалык күч бул дагы кандагы канттын деңгээлин ылдыйлатып коет. Сөзсүз түрдө дарыгердин кеңешин алып туруп, анан кармаш керек. Баарына эле тез бүт баардыгы кармай берген болбойт. Эми кант диабети менен жабыркап калган адам сөзсүз түрдө диабет мектебин окууга зарыл да. Анткени диабет мектебинде тамактанууну кандай диабетте курч кабылдоолор болуп кетет да, тез түшүп кетиши мүмкүн, же болбосо көтөрүлүп кыйналып калышы мүмкүн. Ошол учурларда өзүнө кандай жардам бериш керек? Ошол диабет мектебинен окуш керек, сөзсүз түрдө билим алып. Тамактанууда эң негизгиси эле тез сиңүүчү углеводдордон баш тартуу. Бул деген жанагындай оозго түшкөндө эле сиңип кетчү таттуу суусундуктар, газдалган суусундукпу, же болбосо ширелер колдонулбаш керек. Жана кондитердик жасалмалар, камыр азыктарын азайтыш керек. Көбүнчө көңүл
баягы чөп чарга, жашылча жемишке, эт азыктарына, балык азыгына бурулуш керек. Анан жеп жүргөн демейдеги көлөмүнөн азыраак жеш керек. Илгери мурун айтчы капуста менен эле гречка деп, азыр андай эмес. Тамактын баарын жесе болот. Бир гана өлчөмүн азайтып, анан кандагы канттын деңгээлин текшерип туруш керек. Жанагы эле жогоруда айтылган азыктарды эле колдонбош керек.